Салам, YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен Аку. Бүгүн мен сайыс сабат жасаганды чечтим өзүм үй бүлөмө. Ошондой эле силер менен бөлүшүп кетүүнү чечтим өзүмдүн секреттерим менен. Анда эмесе баштайм мен. Бул мен оригинальный рецептин көргөзөм. Сиздер мисалы үчүн мен буга фунчоза коштум, силер ордуна карын кошуп же спаржа кошуп ушундайларды кошуп кете берсеңиздер болот да. Сайбизди жууп алып туруп анан теркадан өткөрөбүз. Мен да ушундай ыңгайсыз, мындай ыңгайлуу дебедимби? Теркам бар колумда, ошон үчүн мен ушундайдан өткөрөм. Мындай колуңду кесип албайсың, ушундай мага удобно. Кээ бир адамдар үчүн оңой эмес экен, бирок мында мындай отход көп калат да. Бирок ошого карабай мындай бат-баттан өтөт да мынданчы. Ушундай болуп өтөт. Мен кичине башынан көргөзүүнү чечтим. Бардык нерсени көргөзүп кете берсем, действительно видеом аябай узун болуп кетмек да. Ошентип эле баягы сайысты артышып баратканда эле көргөзө берем да. Баягы кесип кете берем да. Достор, менин каналыман алыстабаңыздар. Мен азыркы учурда колдоого келинмен кызматта көп жүргөндүктөн кичине видео тарткандан кичине алыстап баратам, бирок таштабайм видео тартканымды. Кичине азыр мына кызматта болуп атам. Ошондуктан өзүм мындай каалап турган рецепттерди тарта албай турам. Ошондуктан мен киргизип аткан видеолорду колдоп, лайк басып, комментарий жазып турсаңыздар абдан кубанычта болот элем. Сайысты чоркадан өткөрүп бүткөн соң чеснокту мындай давилкадан өткөрүп койсоңуздар болот, бирок мен эринбестен кесем муну. Чоркадан өткөргөндө деле достор кол кесип ушинтип алат да, ошондуктан мен муну ушинтип эле бычак менен басып туруп эле анан туурап салам да. Сайыстын артканы көп болгонун көрүп атсаңыздар керек. Видеонун артына чейин күтүңүздөр. Ошондой сайыстын арткандары боюнча лайфхак көргөзөм. Плюс 1 бонус деп койдум. Ушул видеону көрбөстөн дагы кызыктуу бир нерсе көрөсүздөр. Мындай ашканага керектүү нерсе. Мындай особенно иштеп жүргөн кожойкелерге керек да. Ошондуктан видеонун аягына чейин көрөбүз, достор. Ошондой эле бул кристалл сайыс салатка особенно мындай кристалл кошуңуздар, анткени кристалл жумшак кылып ошондой кылат да. Ошондой эле морковный приправа. Мен только омеганыкын колдоном, бул достор реклама эмес. Ушундай мындай ашлен фу деген бар, мындай жалпак фунчоза деп коем мен өзүмдүн тилимде. 30 сомдон эле көп жерден тапса болот. Ошону ысык сууга салып коебуз. Мен 5 минутта кайнатып коем. Ошол приправалардын үстүнө ысып кайнап аткан майды куябыз. Анан ысып турган мындай фунчоза бышкандан кийин фунчозаны салып, анан кесип коебуз. Ал фунчоза бул фунчоза узун болгондуктан эми муну жакшылап мындай кол менен аралаштырабыз, анткени мыкчып аралаштырабыз муну. Мындай ошондо мындай согу чыгып жакшы болот. Жакшы мындай сайыс алсаңыздар, мунун согу бат чыгып жакшы болот да. Достор, мен кадр сыртында уксус коштум.
Ал бул столго берердин астында кошом мен уксузду, анткени уксуз учуп кетет. А салатты мен кечкисин жасап, эртең менкисин берем. Сабиз салат мындай турса, мындай согу чыгып, мындай эметет да, мындай өзүнүн вкусуна келет да, мындайча айткандачы. Уксузундай желательдер жок болсо кошпой деле койсоңуздар болот, бирок бул салаттын даамын негизи уксус ачат да. Аябай аралаштырасыздар. Мен бул видеону кеспестен чечтим, анткени сабиз салат боюнча мага көп вопрос түштү. WhatsApp'ыма көп вопрос жөнөдү основном. Ошондуктан толук көрсөтүүнү чечтим. Озун жаап, мен холодильникке салып койдум. Эртең мененкисин. Ушинтип, мындай үстү менки замороженный зелень. Мен жайкысын зелень тоңдурдум. Барыңыздар көп болдуңуздар. Ушундай зеленден алып үстүнө сееп кое берем. Мындай салаттын мындай сочный экени мындай кебетесинен эле көрүнүп турат. Мен атайын сууларынан мындай өзүнчө алып алдым. Суусун кошо куюп алсам, абдан сонун болмок экен. Один бонус деген ушундай заморозка. Так, бул мындай иштеп жүргөн мындай балалуу кожойкелерге, мисалы үчүн көйгөңүздөргө белгилүү, менин колумда наристем бар, 9 айлык. Ал наристе менен мындай каждый раз кесип отурган мындай мүмкүн эмес. Жанагы эле сабиз салаттан арткан сабиздерди, мисалы үчүн кээ бирөө наристелер жеп коет. Мен азыр колумда деле 3 жашар наристе бар, бирок ал жеп бүтүргөн жок, баары калкалды. Ошон үчүн мен булардан заморозка жасап коюуну чечтим. Мындай кылып туруп эле ичкерээк кылып турайбыз. Бул достор буну деле мисалы үчүн мындай пловтукундай кылып туруп эле турап тоңдуруп кое берсеңиздер болот да. А плов басканда мисалы үчүн жөн эле морозилкадан алып туруп эле кууруп сала бересиздер да. Ошондой эле сабиз менен редканы турабыз да. Аябай мындай бири-бирине сочетаниясы жакшы болот. Мен мындай биринчилери достор бир аз чоң-чоңураак туруп алдым, ал мындай көңүл бурбаңыздар. Андан кийинкилер мисалы үчүн ичкерээк кетти. Анткени ушул убакта мен бутума наристем жабышып турган. Билесиздер, баягы энелер билсе керек, наристе бутуна жабышып турганда мындай өзүң каалагандай кыймылдай албайсың. 9 айлык наристем меники тырмышып жабышып тургандыктан мындай мындай келгендемде көтөрө да алган жокмун, ошол жерге таштап да кое алган жокмун. Ошон үчүн азыр ушул жерде бутуна жабышып тургандыктан кичине чоң-чоңураак туралып кетти да. Ошон үчүн көңүл бурбаңыздар, аяктарына майда турадым. Ушинтип баарын турайбыз. Өзүңүз мындай каалаган бул жерден морковка менен, сабиз менен редканы аралаштырганды эметтим, анткени мен лагман жасамакмын. Ошол лагманга аябай туура болот. Сабиз менен неме кошулат, ошолор эле мисалы үчүн биз базардан 40 сомго сатып алабыз. Ушуларды сатып албастан бош убакта кесип тоңдуруп алсаңыз болот. Меники өзүнчө болгарский тоңдурулуу, жаңдоо тоңдурулган, үчөөнү аралаштырып туруп эле лагман жасай берем. Мынакей достор, булар бири-бирине жабышпайт. Болгону булардын эрежеси эритип кайра тоңдурбаш керек, бир тоңголмойчо тура бериш керек. Ошон үчүн ушул жерден өзүңүзгө ченеп туруп эле тамак алып жасай бересиздер. Достор, менин дополнительный бонусум кандай болду? Сиздерге жактыбы? Ушундай бонустарды кошо берейинби? Саламатта болуңуздар. Видеолорумду күтүңүздөр. Дагы эмне видео көргүңүздөр келет, комментарийге калтырыңыздар. Сиздер менен Аку болду. Каналыма катталып, лайк басканды унутпайбыз.